Урматтуу баяндамачылар, бүгүнкү бул мыйзам долбоору мен колдойм. Бир-эки такта иретинде Кайрат Адамкалович, азыр сиз баяндамаңызда дагы айтып кеттиңиз, товардык биржадагы айрым товарларды милдеттүү түрдө сатуу нормасын киргизүү боюнча. Ошол норма бул эми эркин рынокко карама-каршылык келип калбайбы? Мыйзам кабыл алгандан кийин мынакей түзүлгөн бүгүнкү күндө мына ушу бизде 15 товардык биржалар бар да, иштебей жатат да. Ошо салык кызматынан алган негизги маалымат негизинде салыктары болсо бүгүнкү күндө 0 болуп атат да. Ошолордун баарын биз баарын жөнгө салып, ошо көзөмөл жүргүзүп, чогултуп алар менен сүйлөшөбүз да. Эмне себептен дегенде, биз буларды реестрге киргизгенде бул нелицензируемый деятельность, бирок биз булардын үстүнөн көзөмөл жүргүзөбүз да. Эмне себептен дегенде, брокерлер менен дилерлер иштешет ал жердечи. Анан ал жерден кайсы товарлар, кайсы эме чыгат, ал жерден чек мисалы эме коюлбайт. Ал жерде мындай карама-каршылык жок. Каршылык жок, э? Жок. Рахмат. Бул долбоордо белгиленгендей, бул тамчы атайын аймагындагы товардык биржаларга мындай көп жеңилдиктер бар, мыйзам колдонулбайт деген нормалар жазылып турат. Ошолор боюнча оюңузду, ол эмне себептен келип чыкты, эмнеге негизделди? Ошолорду түшүндүрүп коесуздарбы? Тамчы өзгөчө территория боюнча өзүнүн мыйзамы бар, алар болсо өзүнүн мыйзамы менен иштешет, жумуш алып барышат. Бул мыйзам Ошол мыйзам ушул мыйзамга шайкеш келеби? Алар экөө эки бөлөк мыйзам, анткени алар болсо өзүнүн мыйзамы менен иштешет, бул мыйзам менен иш алып барышпайт. Жок, эмне критерийди үчүн ушул тамчы атайын аймагында долбоор менен киргиздиңиздер? Критерийлер барбы монда? Жок, критерийлер ал болсо тамчы атайын аймак жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөн критерийлер, кайсы компаниялар ушул жакта ишмердүүлүгүн алып бара алат. Алар ушул тамчы атайын аймакта ишмердүүлүгүн жүргүзгөн компаниялар, товардык биржалар анын ичинде бул мыйзам менен регулироваться кылбайт да. Рахмат. Кайрат Адамкалович, биржалык камсыздоо жана кепилдик фонду боюнча каражаттардын коопсуздугу кандай камсыздалат? Ичинен болсо ошо биржалар өздөрү ушу кепилдик фонддорду түзүшөт. Бул атайын ушундай эми норма киргизилип атат. Эмне себептен дегенде, өздөрү ичинен карап чыгып, канча объем, канча ал жерден кайсы товарларды менен сатып чыгып, кайсы товарларды алып, ал жерден баягы шарттарды түзүп берет да, сатып эмнелер сатып алуучуларга. Ошол себептен бул ушу кепилдик фонддорду кийин түзүлгөнү болсо өзгөчө жобо менен карап чыгабыз биз. Анан эми көзөмөлдү жүргүзөбүз ал жерден. Рахмат. Ошол биржа мүчөлөрүнө карата мисалы капиталы же болбосо бир ограничение барбы? Ошол мен айтайын дегеним, бул кайрадан ошо бизнеске кирүү боюнча кандайдыр бир капитал талап кылынбайбы? Ошол жерде мындай эмненин негизинде кошулат? Же болбосо мисалы кирүү босогосу барбы? Бир определенный сумма коюлабы? Ошолор боюнча түшүндүрүп койсоңуз. Биржалардын мүчөлөрү ошо жанагы брокердик жана дилердик компанияларды булар биржалар тарабынан өздөрү аныктайт. Биржа өздөрү критерийлерди коюп, ошо капиталы боюнча, билими боюнча жана башка критерийлерди биржалар өздөрү коюшат. Аларга кириш үчүн кандай талаптарга жооп бериш керек компания. Аны сиздер көзөмөлдөй аласыздарбы? Жок. Себеби эми ар кандай критерийлер менен мындай биринчи босого чегин негизсиз көтөрүп салышпайбы? Жок, бул жерде биржалар эле кызыктар да өзүнө көбүрөөк мүчөлөрдү тартууга. Анан кийин бир орточо талаптар коюлат деп ойлойм да. Анткени биржаны ачууга чектөө жок азыр. Анан бир биржага кире албаса, башка биржага ачып туруп, ушул жака деле кирип иш алып барууга мүмкүнчүлүктөр бар да. Айшар Абдуллаевич, кечиресиз. Ичиндеги шарттардын баарын жазып чыгып, биз менен сөзсүз макулдашат да. Эми фин көзөмөлү мененчи. Биз баарын ичинде карап чыгабыз. Кайрат Адамкалович, мен ушул нерсени айткым келет да. Эми бул жерде сиздер көзөмөл орган катары, сиздер эми лицензия берген киши катары, ошол мен же болбосо экинчи окууга дагы жазуу түрүндө сунуш берейин. Ушул кайсы бир деңгээлде сиздер дагы көзөмөл кылсаңыздар деген ойду айткым келет да. Жок, көзөмөл болот сөзсүз. Эмне себептен дегенде, биз реестр бар да. Мисалы реестр, биржалардын реестрине биз киргизип чыгарабыз да. Бул баягы
нелицензируемый деятельностьқа кирет, бирок биз ошол жерден көзөмөл жүргүзүп, ичиндеги брокерлер кандай иштешип атат, өзү биржа кандай иштеп атат, кандай шарттарды түзүп берип атат да. Ал сөзсүз ал жерден биз дагы иштеп чыгабыз, ал жерде жоболордун. Биздин өзүбүздүн ички эми документация бар да. Ошолордун негизинде биз дагы булар менен биржалар түзүлгөндөн кийин өздөрүнүн документтерин бизге берип, ошол реестрге киребиз дегенде, ошол жерден карап чыгабыз сөзсүз. Ошол жоболорго дагы менин сунушум кайсы бир деңгээлде ар бир болуп аткан кыймыл боюнча сиздердин дагы катышуңуздар, макулдашуу тараптарын дагы бир карап койсоңуздар. Чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү